Пайгамбарыбыздын миссиясы башталганга чейин Меккенин болжолдуу көрүнүшү. Бул жер дүйнөдөгү эң ыйык шаар болуп саналат. Бул шаарда адамдар үчүн Аллах Таалага сыйына турган эң алгачкы үй Кааба курулган. Бул Каабаны эки улуу пайгамбар курушкан, Ибрахим пайгамбар менен Исмаил пайгамбар. Бул шаарда жалгыз гана Аллахка сыйынылып келген. Качан Амир ибн Люхай аль-Хузаи деген капыр бул таштарды алып келип орнотуп, адамдарды ушул таштарга сыйынууга чакырып, ширк деген чоң күнөөнү баштаган. Арадан узак жылдар өткөн соң пайгамбарыбыздын 4-чү чоң атасы болгон Кусай ибн Килаб бул шаарга башчы болот. Анан ушул өкүмдарлык уланып олтуруп пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Мутталибке жетип келет. Ошентип бул шаарга өкүмдар болуп келген Курайш уруусу башка уруулардын арасында жогору мартабага ээ болгон жана кадыр барктуу болушкан. Анан ушул учурларда бул үммөттүн акыркы пайгамбары болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жарык дүйнөгө келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 571-жылы Рабиул-Аввал айынын 12-си дүйшөмбү күнүндө Мекке шаарында төрөлдү. Ал төрөлөрдөн бир аз убакыт мурдараак Пил окуясы болуп өткөн. Пил окуясы мындайча болгон: адамдардын ар тараптан келип Каабага зыярат кылууларын көрө албай, тоскоолдук кылууну каалаган христиан динин тутунган Йемен башчысы Абраха өзүнүн аймагына чоң бир чиркөө салдырат жана адамдардын бул чиркөөгө гана агылып келишин каалайт. Илгертен Каабага гана зыярат кылып келген арабтар Абраха салган чиркөөгө такыр маани бербей коюшат. Абраханын мындай ишин маскара кылып, күндөрдүн биринде түндөсү бир чөлдүк араб чиркөөгө кирип барып, булгап кажетін өтөп чыгып кетет. Мындай окуяга ачууланган Абраха өзүнүн 60 000 жоокерин алып Каабаны бузуп талкалоо үчүн, жок кылып кыйратуу үчүн Меккеге жүрүш кылат. Бул жүрүшкө пилдерди дагы алып келет. Абраханын аскер кошуну Меккеге жакындаганда пайгамбарыбыздын чоң атасы Абдул-Мутталибке таандык болгон бир үйүр төөнү тартып алышат. Муну уккан Абдул-Мутталиб Абрахага барып төөлөрүн кайтарып берүүсүн сурайт. Абраха таң калып: мен силердин Каабаңарды бузганы келип турсам, ал сен болсо Каабаны бузба деп айтыштын ордуна каяктагы төөлөрүңдү сурап жатасың дейт. Абдул-Мутталиб: мен бул төөлөрдүн ээсимин, а Каабанын болсо өз ээси бар, аны ал коргойт деп жооп берет. Абраха: мага каршы аны эч ким коргой албайт дейт да Абдул-Мутталибтин төөлөрүн кайтарып берет. Анан кошунга буйрук берет, Каабага каршы чабуулду баштагыла деп. Буга чейин согушта пил деген жаныбарды көрбөгөн арабтар үйлөрүн таштап тоого качып кетишет. Абраханын кошунунун эң алдында жеңиш алып келет деген Махмуд деген пилдердин эң чоңу бар эле. Аны Шам өлкөсү тарапка же Йемен тарапка айдаса басат, ал эми Каабаны көздөй айдаса баспай ордунда отуруп алат. Ошентип Каабаны кыйратууга келген Абраханын кошунунун үстүнө Аллах Таала бир топ куштарды жиберет. Ал куштар оозу менен эки чеңгелиндеги таштар менен кошунду ташбаран кылышат. Абраханын жоокеринин баары өлөт, Аллах Таала каалагандар гана тирүү калат. Аллах Таала бул тирүү калгандарды башка элдерге үлгү катары мындай катуу азаптын кабарын жеткизүү үчүн тирүү калтырды. Ошентип Аллах Таала мына ушундайча кылып Каабаны душмандардан коргоп койгон.